негизин түтө эркектен. Анан бак сыяктуу эле турбайбы? ошол салыштырмалуу кылсак болот да. Анан мисалы карап көрсөк, мисалы аял менен эркектин орду Кыргызда мисалы мындай сөз бар. Балдарды тарбиялаага келгендечи. Кимисине көңүл көбүрөөк бурулат деп ойлойсуң? Эркек балагабы же кыз балагабы? Бизде Кыргызда баягы көчмөн маданиятында эркек балага көбүрөөк басым бактуураак деп ойлойбуз, бирок андай эмес. Неге? Мына ошол феминизмдин келип чыгышынын негизги себептери бүт ушундай кабылдашат да. Мен силерди жамандабайм. Негизи мен иликтеп атам да, көп жерде ушундай пикирди угам. Себеби мына кыргыздар ушинткен, анан эркек эле дешкен, тукум болсо эле болду. Кыздарга көңүл бурган эмес дегендей да, бирок чындап келгенде мына илгери кандай болгон кыргыздын макалдарынан эле көрөлү. Кыргызда мындай сөз бар. Тегиңди сактайм десең, уул тарбияла. Улутту сактайм десең, кызды тарбияла. Каралачы сөздүн маанисин. Эмне үчүн? Себеби мындай. Текти сактоо деген бул атанын жолун улап, ушул ата тектин уруунун мураскору болуп, өз ордуңду жоготпой, ооба, ордун жоготпош үчүн эркек маанилүү. Ооба, тукумду улайт. Бул жагынан маанилүү. Бирок ал текти сактайт. Ошол туусун түшүрбөйт, атасынын туусун деген мааниде да. Уулду мыкты тарбиялаш керек, атасынын жолун улаш керек деген сөз да. Улутту сактайм десең, кызды тарбияла деп атпайбы? Эмне үчүн дегенде, карап көрсөңөр, Кыргызда мындай сөз бар. Кыз чийден тышкары дейт. Же кыздын барар жери күйө дейт. Каалайсың, бул табият. Анан бирок кызды болгондон кийин алдын ала кимге чыгат, кайсы жерге барат, кайсы элге барат, эч ким билбейт да. Бул буйруганда да, маңдайына жазганы. Ошон үчүн кандай болгон күндө дагы кызга тарбиянын берүүнүн өзгөчө көңүл бурулган кыргыздарда. Жалпы сен кызды болсоң, мисалы, сен өзүңдүн кызыңды тарбиялаба дейт. Сен кыргыздын кызын тарбия. Себеби ал эртең мүмкүн башка улуттун өкүлүнө турмушка чыкса, ал жерден анын баскан турганы, кыймыл аракети, маданияты бүт өзүнүн алып жүрүүсү дегеле. Ал жерден ал мисалы баланчанын кызы деп айтылбайт, баланча уруунун кызы деп айтылбайт. Ал түз эле кыргыздын кызы деп айтылат. Ал кыргыздын жүзү болуп барат ал жерге. Ошон үчүн кыздуу болгон ата-эне жанагындай кызды кыргыздын кызы кылып тарбиялайт. Улуттун көрөнгөсүн куят ага. Улуттун наркын толугу менен тарбия менен берет, түшүндүрөт. Эгерде сыртка чыкпай өз эле элине кетсе, башка урууга деп мисалы, анда ошондо деле баары бир утуштуу болобуз. Себеби ал жерде кайсы жерге барбасын кыргыздын наркы салтын жоготпой ошол жерден. Анан ал учурунда өзүнүн балдарын анан жана мыкты кыргыздын уулу деп тарбиялайт. Эгерде ал болочоктогу эне, кыз болочоктогу эне да, кыз кезинде өзү тарбиялабаса, кыргыздын наркын таалимин билбесе, балдарын ким кылып тарбиялайт? Маселе ошондо. Ошон үчүн улутту сактоо бир эле уруу тек эмес, улутту жалпы кыз балада. Текти сактоо уул балада. Көрдүңөрбү кызга кандай маани берет? Ошон үчүн кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз да бар, анан кыздын 40 чачуулуу деген сөз бар. Бул жерде 40 чачуулуу деген сөзү, бул негизи эле 40 деген сандан баштайлычы мына. 40 үйлүү кыргыз дейбиз. 40 уруу дейбиз. 40 деген сөз бул кадимкиде жана антип санактагы баягы 38, 39, 40 деп санап отурбай, андай эмес. 40 деген бул бүтүн деген сөз. Бүтүндүк. Эч мындай бир эч бирөөсү сыртта калбай, бүтүн баары чогулду деген, жумурият журт деген сөз да. Анан 40 үйдөн тыюу деген сөз кыргыздын кызы, кимдин кызы болбосун, кыргыздын кызы болсо, бүт кыргызга тиешелүү кыз деген сөз. Аны бүт кыргыз тарбиялайт деген сөз. Бирок бул акылга сыйбайт да. Бирөөнүн кызы, менин кызымды ким эле кошунам же башка бирөө тарбиялабайт да. Ошон үчүн кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бул эң ириде ата-энесине болгон насаат сөз. Сен кыргыздын кызын тарбияла деген сөз. Эгер тарбиялай албасаң, анда кыргыз өзү тарбиялайт деген сөз. Баарыбыз тарбиялайбыз деген сөз. Себеби биз кыргыздын кызын тарбиялашыбыз керек деген маанинде да. Ошон үчүн кайсыл ата-эне каалайт өзүнүн кызына башка бирөөлөр тарбия көрсөткөнү? Каалабайт да. Ошон үчүн кызга өзгөчө көңүл буруп туруп тарбияны мыктап берген. Эгерде кокус бирөөнүн кызы, бир кыргыз кыз, жүрүм туруму бир адепке туура келбей турган бир туура эместик болсо, анда тууганбы, ким болбойбу, кыргыздын укугу болгон кызды тарбиялаганга. Себеби кыз бул кыргыздын элинин жүзү. Ал туура эмес болбош керек деп ошондой мааниде да. Карабайсыңар, бул жерде кандай? Бул жерде таалим, тарбия маселеси. Анан кыздын орду. Себеби кыз бул болочоктогу эне. Эне баланын тарбияда, баланы тарбиялоодо эненин орду чоң. Атанын орду да бар тарбияда. Бирок эненики башаттан башталат.